Саламатсыңарбы балдар. Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгер сабакка даяр болсок, экранга жакын келип, ыңгайлуу отуруп, керектүү жерлерин жазып отурсак болот. Бүгүн силер менен биз клетканын тиричилиги жана курамы, ткань жөнүндөгү түшүнүк деген теманы карамакчыбыз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө адаттагыдай эле бир канча суроонун үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Ал суроолор кандай айтылат? Биринчиси, клеткада курамында кандай заттар жана пигменттер болот? Клеткада кандай тиричилик процесстери жүрүп турат? Үчүнчү, ткань деп эмнени айтабыз жана анын кандай түрлөрү бар? Төртүнчү, клетка кантип көбөйөт жана анын кандай пайдасы бар? Мынакей балдар, ушул суроолордун үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Анда адаттагыдай эле сабакка даяр болсок, сабагыбызды баштайлы. Жаратылышта клетканы түзгөн заттар химиялык курам боюнча окшош. Клетканын химиялык курамына токтоло өтсөк, клеткада эки органикалык эмес заттардан жана органикалык заттардан турат. Органикалык эмес заттарга суу менен туз кирет. Ал эми органикалык заттарга белоктор жана углеводдор, майлар кирет. Азыр балдар, органикалык эмес зат болгон суунун жаратылыштагы мааниси тууралуу видеодон көрүп кетмекчибиз. Анда көңүлүңөрдү видеого бурмакчымын. Клетканын органикалык эмес заттардан маанилүүсү бул суу. Суу өмүрдүн булагы дегендей эле, суусуз жерде жашоо жок болмок. Суу жер шарынын 3/4 бөлүгүн ээлеп турат. Суунун саны организмдин жалпы массасынын 60-95% түзөт. Организм сууну көп жоготуудан өлүмгө дуушар болот. Суунун көлөмү клетканын тибине, алардан функционалдык абалына карата өзгөрөт. Урукта 8-14%, чалканын жалбырагында 82%, булжуң клеткаларында 76%, адамдын мээ клеткаларында 86% суу кармалат. Ал эми медуза жаныбарынын 99%-ын суу түзөт. Организмде суунун белгилүү санда туруктуу болушу тиричиликтеги зарыл шарттардын бири. Өсүмдүктөрдө суу жетишсиз болсо, куурай баштайт. Суу өсүмдүк үчүн көптөгөн кызматты аткарат. Өсүмдүктүн уругунун өнүп чыгышы, клеткалык заттын жылышында эң негизгиси фотосинтездин ишке ашырышында да катышат. Сууну өсүмдүк тамыр аркылуу соруп алып, бир гана сууну сорбостон суу менен кошо суу берген минералдык туздарды да соруп алат. Ошентип суу баардык өсүмдүктөрдүн органына таркайт. Суусуз организм менен айыл жөрөнүн ортосунда жолугуу калмашуу, дененин температурасын сактоо мүмкүн эмес. Өсүмдүктөр суусуз бир канча күн жашай алат. Ал эми адамдар 3 күн гана жашай алат. Же денесинин 20%-ын суу жоготсо, өлүмгө алып келет. Суу жандуу организмдердин ички чөйрөсүн пайда кылат. Адамга суткалык орто эсеп менен 2 литр суу керектелет. Суунун ашыкча ичүү жүрөктүн кан тамырларынын системасына күч келтирип, көп тердетет. Табигый тоо суулары, булактан чыккан суулар минералдык заттарга бай болгондуктан пайдалуу болот. Суу бул организмдин токсиндерди, зыяндуу заттарды айдап чыгарат.
тамакты энергияга айлантып, зат алмашууну жакшыртат. Айрым жаныбарлар денесин кургап кетпеш үчүн дайыма сууга түшүп үнөмдөп турушат. Адамдын организми жакшы иштеш үчүн суудан көз каранды. Дайыма суу ичип туруу менен биз ден соолугубузду, организмибизди чыңдай алабыз. Бул видеодон дагы суу тууралуу жакшы маалымат алдык деп ойлойм. Эми кийинки суроого токтололу. Ткань жөнүндөгү түшүнүк. Клеткалар биригип келип, тканьды пайда кылат. Ткань бул түзүлүштөрү жана аткарган кызматтары окшош клеткалар тканьды пайда кылат. Аны экрандагы сүрөттөн көрсөңөр болот. Өсүмдүктө тканьдын бир канча түрү бар. Алар төмөнкүлөр. Биринчи бул жабуучу ткань. Экинчи пайда кылуучу ткань. Үчүнчү белендөөчү ткань. Төртүнчү механикалык ткань. Бешинчи өткөрүүчү ткань. Эмне үчүн ушинтип аткалып калган? Анда кийинки слайдка токтололу. Биринчиси бул жабуучу ткань. Өсүмдүктүн сыртынан каптап, өсүмдүктү температуранын кескин өзгөрүшүнөн, катуу шамалдан, күндүн өтө ысык тийишинен жана микроорганизмдердин, митохоздардын киришинен сактайт. Кийинки ткань балдар бул белендөөчү ткань. Белендөөчү тканьдын клеткалары көбүнчө түрдүү азык заттарга, башкача айтканда белок, май, крахмалды топтоп, алар жыйноочу кызмат аткарат. Өсүмдүктүн ар кайсы органдарынын көп бөлүгүн ээлейт жана фотосинтез менен байланыштуу болот. Кийинки бул механикалык ткань. Бул ткань өсүмдүккө бекемдикти, катуулукту берет. Клеткалардын кабыгы катууланган калың тканьдан турат. Мисалы, жаңгактын, өрүктүн, чиенин, сөөктүн өмөсү бүтүндөй катуу механикалык тканьдан турат. Кийинки балдар бул өткөрүүчү ткань. Топурактан тамыр аркылуу алынган сууну жана минералдык заттарды жана зат алмашуунун натыйжасында пайда болгон продуктларды өсүмдүктүн бир жерден экинчи жерине өткөрөт. Ар түрдүү клеткадан туруп, өсүмдүк тканынын сөңгөгүн жана өзөгүн түзөт. Өсүмдүктүн тамырынан төмөндөн жогору карай ксилема аркылуу ташылса, ал эми кайра жогорудан төмөн карай өсүмдүктүн тамырына флоема аркылуу жеткирилет. Азыр балдар, коюла турган видеодон ушул эки түзүлүштү биз көрүп кетмекчибиз. Анда көңүлүңөрдү экранга бурмакчымын. Өсүмдүктүн өткөрүүчү тканында флоема жана ксилема деген түзүлүшү болот. Эгер өсүмдүктүн түзүлүшүн жакындатып карай турган болсок, биз аны көрө алабыз. Флоема бизче отургондо кабык дегенди түшүндүрөт. Өсүмдүктөрдүн фотосинтез продуктларын жапырактан азык топтоочу органдарына, жер алдындагы органдарына
мөмөлөргө, уруктарга ташуучу ткань. Флоема өсүмдүктүн сабагындагы ксилеманын сыртында, кээде бир өсүмдүктө иш жагында, жалбырактын төмөн жак бетинде жайгашкан. Флоема ошондой эле азык затты топтоо, зат алмашуунун акыркы продуктусун бөлүп чыгаруу, өсүмдүктүн тирөө системасын курууга катышат. Ал ксилема менен бирге өткөргүч боочону пайда кылат. Ал эми ксилема өсүмдүктүн негизги өткөргүч ткандарынын бири болуп саналат. Ксилема жылчыктары сакталган жыгачтын клеткаларынан, трахеидалардан жана түктөр менен парехима клеткаларынын биригүүсүнүн негизинде пайда болушат. Өсүмдүктөрдүн кээ бир түрлөрүндө ксилема жакшы өрчүгөн эмес. Ал эми ксилема ткандары жакшы өрчүгөн продуктулар болуп, жабык уруктуулар саналышат. Ксилема клеткалары өткөргүч боочуларга биригишет да, өсүмдүктүн туурасынан кесип караганда шакекче сымал көрүнүшөт. Бул жерден балдар силер өсүмдүктүн флоема, ксилема аркылуу азык заттарын ташылышын көрсөңөр болот. Кийинки балдар, бул пайда кылуучу ткань. Бул тканьдын клеткалары ядросу ири, цитоплазмасы коюу, жука челгабыктуу тыгыз жайгашкан бирдей клеткалардан турат. Алар дайыма бат-баттан көбөйүп, бөлүнүп турууга жөндөмдүү. Негизинен ал клеткалардын тобу гамби деп аталат. Аны экрандагы сүрөттөн көрсөңөр болот. Биз ошентип балдар тканьдын түрлөрүнө токтолуп өттүк. Эми клетканын тиричилигине токтололу. Бардык клеткалар кыймыл аракетке ээ. Клетканын цитоплазмасы сааттын жебесиндей айланып турат. Цитоплазманын жылып турушу азык заттардын жана абанын бир клеткадан экинчи клеткага өтүшүнө шарт түзүлөт. Азыр коюла турган видеодон силер цитоплазмадагы кыймылды көрөсүңөр. Эгер элодея өсүмдүгүнүн жалбырагын микроскоптон карап көрсөк, анын клеткаларындагы хлоропласттардын бир багытта көзөй жылган кыймылын көрүүгө болот. Бул кыймыл дайыма болуп турганы байкалат. Элодеянын ар бир жетилген клеткасынын цитоплазмасы вакуоль тарабынан челгабактуу көзөй сүрүлөт. Андагы жашыл хлоропласттар цитоплазма менен кошо клетканын челгабагын бойлой жайгашкан. Хлоропласттар өзүнөн өзү эле кыймылдабайт. Ал цитоплазманын агымы менен кошо жылып турат. Алардын бир орундан экинчи орунга өтүшү цитоплазманын агышы менен шартталган. Цитоплазманын агып жылып турушу азык заттардын, ошондой эле дем алуу үчүн зарыл болгон абанын клетканын ичинде жылып жүрүшүнө жана алардын бир клеткадан экинчи клеткага өтүшүнө шарт түзүлөт. Бир түрдүү клеткалардын цитоплазмалары жанаша жаткан клеткалардын цитоплазмаларынан обочолгонуп бөлүнгөн эмес. Цитоплазмалар клетканын челгабактарындагы тешикчелер аркылуу өтүп, аларды бири-бири менен байланыштырып турат. Клеткалар бири-бирине абдан тыгыз жатса дагы, алар клетка аралык зат менен бириккен. Ал зат челгабактарынын ортосунда болот. Көпчүлүк учурда өсүмдүктүн органдарын өсүп жаткан клеткалары бир аз тоолок формага келет. Бул убакта алардын жанаша жаткан клеткалардын челгабы бири-биринен ажырайт. Ажыраган жерде клетка аралык зат бузулат да, абага толгон клетка аралык боштук келип чыгат. Өсүмдүк курчап турган чөйрө менен өзүнүн сырткы катмарында клеткалар жана аралык заттар аркылуу байланышат. Натыйжада клеткада зат алмашуу жүрөт. Ар бир түрдүү клетка дем алат, азыктанат жана белгилүү бир убакытка чейин. Бул видеодон биз цитоплазманын кыймылын көрүп кеттик. Эми кийинки балдар клетканын бөлүнүшү жана өсүшүнө токтололу. Бардык клеткалар
бөлүнүү жол менен көбөйөт. Клетканын эң эле көп тараган формасы митоз. Азыр коюла турган видеодон балдар силер клетканын бөлүнүшүн көрө аласыңар. Өсүмдүк органдарынын кээ бир жериндеги клеткалар тез бөлүнгөндүктөн алардын саны көбөйөт, көлөм жагынан дагы чоңойот. Натыйжада өсүмдүк өсөт. Клетканын бөлүнүшү ядродон башталат. Бөлүнөрдүн алдында ядро чоңойот. Ядроду тукумгучу касиетти алып жүрүүчү жана өткөрүүчү хромосома деген түзүлүштөр болот. Эми алар мурункуга караганда даана көрүнүп калат. Клетка бөлүнүү жолу менен көбөйөт. Ал митоз деп аталат. Митоз бир канча фазадан турат. Митоздун биринчи фазасы профаза деп аталат. Бул фазада клетканын ядросунун чел кабыгы бузулуп, цитоплазмага хромосомалар башаламан жайгашат. Митоздун экинчи этабы метафаза деп аталат. Цитоплазмада жайгашкан хромосомалар клетканын экваторун көздөй тизилишет. Андан кийин анафазада хромосомалар клетканын уюлдарын көздөй жылышат. Эң акыркы фаза телефаза деп аталат. Мында хромосомалар тең экиге бөлүнүп, жаңы клетканын ядросу калыптанып, клетка өзү тең экиге бөлүнүүгө даярданат. Натыйжада клетка тең экиге бөлүнүү менен жаңы жаш кыз клетка пайда болот. Ошентип балдар биз сабактын жүрүшүндөгү суроолорго жооп алып кеттик. Эми кайталоо үчүн суроолорго көңүл бөлөлү. Алгачкы биринчи суроо: клетканын органикалык эмес заттарына кайсылар кирет? Асы белок, май, Б'сы углевод, суу, В'сы суу, туз, Г'сы белок, май, углевод. Туура жообуна көңүл бөлөлү анда. Туура жообу бул В'сы. Башкача айтканда суу жана туз кирет экен. Кийинки балдар. Өсүмдүктө ткандын кандай түрлөрү бар? Биз сабактын жүрүшүндө муну билип кеттик. Анда туура жообуна көңүл бөлөлү. Биринчиси бул жабуучу ткань, экинчи пайда кылуучу ткань, үчүнчү белемдөөчү ткань, төртүнчү механикалык ткань, бешинчи өткөрүүчү ткань. Ушул тканьдар өзүнүн аткарган кызматына жараша түзүлүштөр бар экен. Кийинки өсүмдүккө бекемдикти жана катуулукту берип турган тканьдын түрү кайсы? Асы белемдөөчү ткань, Б'сы механикалык ткань, В'сы жабуучу ткань, Г'сы өткөрүүчү ткань. Бул суроонун дагы жообун таптыңар болуш керек. Анда туура жообуна көңүл бөлөлү. Туура жообу бул Б'сы механикалык ткань болуп эсептелет. Эми балдар, өтүлгөн тема боюнча биз эмнелерди билип кеттик? Ошого токтололу. Биз алгач эле өсүмдүктүн курамы, органикалык жана органикалык эмес заттардан турарын, клетка сыртынан чел кабык менен капталып, анын ичи цитоплазма менен толгон, анда ядро, хромосома, пластидалар жана вакуол бар экенин сабактын жүрүшүндө билип кеттик. Ал эми түзүлүшү жана кызматы окшош клеткалардын тобу ткань тууралуу жана анын түрлөрүн билип кеттик. Ушуну менен балдар, биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта калгыла.